Assalamu alaikum кыргыз элим. 10-сентябрь 2021 жыл. Урматтуу жаштар. Мен коомдогу жүрүштөрдүн баарын байкап көз салып турам. Жаштар, сиздерге баса белгилеп кайрылам. 5-октябрдагы кубулуштарды баары көз алдыңыздардан чыгыптыр. Бүгүн байлардын артынан, бүгүн коррупционерлердин аркасынан жүгүрүп, өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөрдү ойгото албай кошомат уруп жүрөсүздөр. Коомго жаңылануу керек. Коомго революция эмес, эволюция керек. Мен Болотбек Согушбекович, Токтогул районунан, урматтуу жаштар. Эч бир партиясыз, эч бир лидерсиз өзүмдү өзүм жазаган инсанмын. Мен баарыңыздарды чакырам. Өзүңүздөр жазаңыздар. Коррупционерлерге, уру кескиндерге кошулуп, эртең кыргызды жок кылып албаңыздар. 5-октябрда люстрация, эскилер кетсин, жаңылар келсин деген талап менен турбадык беле. Баарыңыздар унуттуңуздар. Биз күрөшсөк болот. Ан үчүн бизге акча эмес, эрк керек. Ан үчүн бизге дух керек. Кана сиздердин принциптериңиздер. Же сөзсүз мансап, же сөзсүз байлык, же башка керекпи? Ошондуктан ойгонуңуздар. Эртең кеч болот. Урматтуу кыргыз элим. Бүгүн эмне болду? Бүгүн бензиндин баасы 60 сомго чыкты. Bir кап ундун баасы 1,5 миң сомго чыкты. Литр майдын баасы 200 сомго чыкты. Бунун баары ким кылды? Төңкөрүш болду. Эл наразы болду. Сатуулар болду. Уурлардын массалык түрдө сатып алганы наразычылыктарга алып келип төңкөрүш болду. Туура биз президентти алмаштырдык. Биз бирок дайыр жол жаңылдык. Биз парламенттеги ошол сатып алууларды кылган нелегитимный өздөрүнүн өмүрүн узартып алган парламентти да жок кылыш керек эле. Туура мыйзамдуулукту сактап калайлы дедик. Бирок бүгүн ошол кузгундар кайра бийликке жанталашып жатат. Урматтуу элим, алданбаңыздар. Биз эгерде баардыгыбыз бир болсок, жеңебиз. Жаштар, мисалы Токтогулда люстрация кылуунун жолун баштадык. Токтогул районунда жогорку кеңештин 2 депутаты бар. Осмон Турдумамбетов, Нурбек Тотонов. Массовый сатып алып, Мекеним Кыргызстан, Биримдик партиясынан жана Кыргызстан партиясынан барышкандар. Төңкөрүшкө алып келбедиби? Мына бүгүнкү абалга ушул инсандар алып келбедиби? Кантип ушуларга дагы алданган турабыз? Кантип жылуу сөздөрүнө алданабыз? Ошондуктан мен мындай Кыргызстаныбызды абалга түшүргөн инсандарды, таза инсандарды издешим керек. Мен мындай адамдар жолотпогонго аракет кылышым керек. Ушундай пикир менен чыгышыңыздарды каалайм. Байлардын аркасынан, коррупционерлердин аркасынан ушундай төңкөрүшкө алып келген Кыргызстандын бүгүнкү күндө экономикалык абалындагы, саясий абалында кризиске алып келген инсандардын жанына турган жаштарды дагы мен наразымын ошол инсандарга. Чыккыла, эркиңер болсо жалгыздан. Ушул адамдарга тазалоо кылышыбыз керек биз. Жан дүйнөңүздөрдү тазалаңыздар. Биз таза инсандарды алып келсек коомго өзгөрүү болот. Кадыры жок. Акча менен сатып алган инсандар биздин тагдырды өзгөртпөйт. Урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү кубулуш бензиндин баасы 60ка чыкты. Нандын баасы 1 мишок, ундун баасы 1,5 чыкты. Айылдарда суу жок. Экономикалык таңкыстык, казынада акча жок. Мына ушуга окшогон инсандар келсе, сиздер утуласыздар. Ошон үчүн бизде мына интернет ресурстары бар. Бүгүн сиздер жардам бересиздер. Урматтуу эл, өзүбүз жардам беребиз. Маалыматты таратыңыздар. Калың калайык калкка жетсин. Мен Токтогулда күрөштү токтотпойм. Люстрация дегем,
Өзüm сөзүмө бек турам. Аягына чейин барам мен. Бүгүн Токтогулда биз Сарпаштардын үй бүлөсүнө 10 иш жана ушулар кландык башкарууларга 10 кылмыш ишин козгодук. Мына ушуга окшогон кылмыш иштер бүгүнкү күндө казынабызга 100 миллион сом деген акчаларды аныктадык урдаганын. Кудай буйрса биз соттук териштирүүлөрдүн негизинде аягына чейин чыгып казынага түшүрөбүз. Бул спецфонддун 2015 жылына чейин эле. Ошондуктан урматтуу токтогулдуктар, алданбаңыздар. Сиздер тагдырды чечесиздер. Урматтуу эл, өзүбүздүн киндикти өзүбүз кезебиз. Эми ууруларга жол бербейбиз биз. Эми ичинен күрөшөбүз. Колуңуздардан келсе менин видеомду таратып туруңуздар. Менин социалдык каналдарым барын жакына катталып таратып туруңуздар. Болду, ушул эле. Ушул маселе менен биз чечебиз. Саламатта калыңыздар. Дагы эфирден көрүшкөнчө.